турсак. Экинчи Баткендеги мына окуяда жабыр тарткан үйлөр боюнча мына мамлекет башчы барды. Мына өкмөт башчылары барып атат. Мына сиздин негизги мына милдетиңиз көзөмөлдөп текшерип, аларга чара көрүш керек да. Бир канча биздин ушу ишкерлер келип, бул жерде агуйдун алдына ушу кайрылып атышат. Мамлекет жетекчиге, башка жетекчилерге бизге кат келди. Мына 30 ишкерден кат келди төрагага, мына биздин комитетке түштү, аны да карайбыз кийинки отурумда. Эмнеге сиз ушуларга кыйкыртып коюп чара көрбөй жатасыздар? Баткен боюнча уят ушундай бир сөз чыгыш үчүнчү. Акча бөлүнүп бербесе башкача акча бөлүнүп берди. Фирмалар деп атасыз, алардын фирмалардын лицензиясы бар экен, өздөрүнүн укугу экен дейсиз. Эмнеге жол берип атасыздар ошону фирмаларга? Мына канча жол барып атасыз, региондо чыгып атасыз. Эмнеге чара көргөн жоксуңар? Эмнеге бир канча жолу кайталанып атат ушундай кайрылууларчы? Сиздин түздө-түз ушу сиздин милдетиңиз, функцияңыз ушул. Мына Баткендеги үйлөр боюнча сиз жооп бересиз. Жооп беришиңиз керек сизчи. Сиздин ишиңиз ошол. Көзөмөлдөп текшерип алардычы. Мына биздин элдер мына азыр жай өтөт, күз келет, 2-3 айда эле кайра суук келет. Кышта баштап алып да бир канча кемчилик болду дейсиз. Буга да сурооңуз жок, эми биз көрүп атабыз. Мына өзүңүз мына бүгүнкү биздин маселеде өзүңүз мына жетекчи болуп, канча мына таза иштебеген мына кызматкерлерди аныктап, укук коргоогондор өткөрүп бердиңиз. Мына планыңыз бар экен. Антикоррупциялык мына иш беришим түзүпсүз. Канча ушу кызматкерди аныктап өткөрүп бердиңиз мына? Маалымат бердиңиз. Мына региондо мына жакшы иштебейт экен, мына башкармалыкта жакшы иштебейт экен деп өткөрүп бердиңиз. Сиз өзүңүз келип, мына 4 ай болду. Жок. Ош шаарда таза суу боюнча эми кандай иш-чара алып барылып жатат мына? Жамгыр жаган сайын Ош шаарынын экинчи борбор шаар Кыргызстандын. Элдер челегин көтөрүп бардыгы мына сууга жөнөшөт. Кайсы стадия, кайсы этапка келди? Качан чыгат? Акча бөлүнүп берилип атат. Эмне бар Ош шаарынын таза суу боюнча? Ош шаары муниципальный ал. Ош шаарынын таза суу боюнча качан?